Эми Олия саттарын бирөөсү айткан экен. Кичинекей бир күнөөгө сабыр кылып коюу сен үчүн бул жакшыраак. Сен үчүн бул жеңилдирээк, ошол күнөөнүн азабына сабыр кылгандан көрө. Бир күнөөгө сабыр кылуу кыйын. Бирөөдү гыйбат кылайын деп турасың, тилиңди тыйып калуу. Бирөөнүн аброюна шек келтирип койбойн деп тилиңди тыйып калуу. Же болбосо бирөө сага ыза жеткирип атат, ошого жооп бербей коюу. Буга сабыр керек экен да. Сабыр керек. Текебердик кылып жатат бирөө. Ага текебердик менен жооп берип коюш оңой экен. Бирок унчукпай басып кетүү бул сабыр керек экен мындай нерсеге. Эми ушундай бир күнөөгө сабыр кылып коюу. Бул сен үчүн жеңилдирээк. Ошол күнөөнү аткарып коюп туруп, эртең күнү анын азабына сабыр кылгандан көрө. Караңызчы, адам канчалык өзүбүзгө зулум кылат экенбиз да. Эки жол турат дейт. Эки жол. Бирөөсү сен күнөөгө сабыр кыласың. Экинчи жол бул күнөөнү аткаруудан тыйылбайсың дагы, сабыр кылбай күнөөнү аткарып туруп, эмне кыласың? Ошол күнөөнүн азабына сабыр кыламын деп экинчи жол тандайсың. Кимиси сен үчүн жеңилдирээк? Кимиси сен үчүн жакшыраак? Туугандар, күнөөнү жасабай сабыр кылып коюу бир аз сабырды талап кылат. Көп сабырдуулукту талап кылбайт экен. Бирок Кудай сактасын, ошол бир аз сабырдуулуктукка мээнет кылбай, бир аз сабырдуулук кылбай, ошол күнөөнү аткарып туруп, эртең кыяматта же болбосо кабырда ошонун күнөөнүн азабына мен сабыр кыламын деп эрдик көрсөтүү бул эң оор нерсе экен да. Биз ошондой мамиледе бара жатабыз туугандар. Ошол жашоого көнүп бара жатабыз.